Assalamu alaikum sүйүктүү угарманым. Оору жана шыпа китебинин 5-темасын окуп баштадык. Алгач биздин каналга катталып, лайк басып, жакын адамдарыңыз менен бөлүшүп коюуну суранабыз. 5-тема. Таза жүрөктүн сыйлыгы бир гана бейиш. Таза жүрөк адамды тозоктон куткарып, түбөлүк бакыт коштогон бейишке алып барат. Дене оорулары менен дүйнө кыйынчылыктары өлүмкелери менен токтойт. Ал эми жүрөктөгү ширки жана рухий оорулардын олуттуу зыяны өлүм келгенден кийин башталат. Анткени бул оорулар өз ээсин кабырда тынымсыз кыйноого душар кылат. Кудайдын жүрөгү таза пенделери үчүн бул дүйнөдө бактылуу жашоо кепилдиги берилген болсо, ал эми аркы дүйнөдө да ага тозок азабынан кутулуу кепилдиги берилет. Алла Таала Курандагы Шуара сүрөсүнүн 88-89 аяттарында төмөнкүчө баяндайт. Байлыктын да, балдардын да пайдасы тийбей кала турган күндө, ким Аллахка таза жүрөк менен келсе, ал тозок азабынан кутулат. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да өз хадисинде айткан: Алла Таала силердин келбетиңер менен мал дүйнөңөргө эмес, жүрөгүңөр менен ишиңерге карайт. Адегенде Алла Таала андан соң анын сүйүктүү пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам да алдын ала бизге таза жүрөктүн пайдасы жөнүндө эскертип жатат. Бүгүнкү күндө күнү-түнү иштеп тапкан мал дүйнөбүз менен сүйгөн балдарыбыздын кыпындай да пайдасы тийбей кала турган кыямат күндө бизге бир гана таза жүрөк менен сооптуу иштерибиз пайда бере алат. Адамдын сулуу же сулуу эместигин анын жүрөгүнө, сүйлөгөн сөзүнө, адеп-ахлагына, мамилесине жана кылган ишине гана карап билүүгө болот. Ким адамдын жүрөгүн анын жүзүнөн же келбетинен издесе, ал катуу адашат. Сулуулук жүрөктөн башталат. Жүрөк таза болсо гана андан Кудайга жаккан жакшы сөздөр жана жакшы иштер чыгат. Адам жакшы сөз сүйлөгөндө гана жүрөгү эс алат. Азыркы илим тактагандай, адамдын жаны денесинен чыгып бара жатканда, эң биринчи анын мээси токтойт. Бир гана жүрөгү менен тили убактылуу тирүү болот. Казанда баары чөмүчкө чыгат дегендей, адамдын да жүрөгүндө болгон сөзү тилине чыга баштайт. Адам мээси иштеп турганда сүйлөгөн сөзүн фильтрлеп алып, анан сүйлөп жүргөн болсо, эми анда андай мүмкүнчүлүк болбой калат. Жүрөгүндө эмне болсо, ал түздөн түз тилине чыга баштайт. Эгерде жүрөгүндө Аллахым деген сөз болсо, тилинде да Аллахым деген сөз болот. Эгерде жүрөгүндө байлыгым, бийлигим, аялым, акчам деген сөздөр болсо, анда тилинде да байлыгым, бийлигим, аялым, акчам деген сөздөр болот. Бирок ал убакытта тилекке каршы анын ишенгендери эч ак эле башка бирөөлөрдүн колуна, кызматына, жыргалына өтүп кеткен болот. Ошондуктан ар бирибиздин жүрөгүбүздө Аллахым деген сөз бекем орун алышы керек. Чындыгында биздин жүрөгүбүз кандай жүрөктөр? Жүрөктөрүбүз тазабы? Чындап бейишке кирүүгө татыктуубу? Аз сүйлөп көп уксун деп адамга 2 кулак менен 1 ооз берилген. Укканын сүйлөй бербей көзү менен көрсүн деп ага 2 көз да берилген. Уккан көргөнүн талдап сүйлөй алсын деп ага мээ берилген. Бирок адам мээси менен эмес, жүрөгү менен ой жүгүртөт. Ошондуктан адамдын сүйлөгөн сөздөрү анын мээсинен эмес, жүрөгүнөн чыгат. Жүрөгүндө таза ойлор болсо, таза ойлор чыгат. Арам ойлор болсо, арам ойлор чыгат. Таза ойлуу эркекке таза ойлуу аял жолугат. Арам ойлуу эркекке арам ойлуу аял жолугат. Чындыгында Алла Таала тазаларды гана кабыл алат.
Ошондуктан таза ойлор менен жүрөгүңдү тазартып, бейишке татыктуу адам бол.